Туғандар, 750 миң сомлық сешка келіп қалды бізге мына. Сешканың тұнығы, сешканың бұлағы, сешканың сешкасы келіп қалды достар. Азыр мұнаға 750 миң сом баға қойылып жатты. Ушуга бір комментарий жазыңыздарчы туғандар. 1,5 жылдан бері айдап жүрөт экенчи. Полностью көрсөтөйлү эми, Азыр мына моторду жууду дебегиле дейт. Только арчыйын дейт туғандар. Мына мотордун тазалыгын караңыздар. Любой жагына жооп берем дейт достор. Чашкасы бар, мына экрандары бар, мотордун тазалыгын караңыздар. Мына. Эми өзү деле кымбат алган экен достор. Документте маселеси жок, сразу өткөрүп берет экен. 1,5 жылдан бери айдайт экен. Азыркы учурда срочно жасай турган жумушу жок экен машинада достор. Мындай титаниевый дискаларда балондору деле жакшы абалда. Кузовтун тегиздигин караңыздар. 99 чыгарылган жылы. 2 объемдо автомат коробкада достор. Мына сешка сүйүүчүлөр түшүнөт мунучу. Сешка сүйүүчүлөр, жазыңыздар мына комментарийди бир жадырыңыздарчы. Не деп жазсаңыздар деле жараша берет. Жаза беребиз, лайкты баса беребиз. Бул салондун тазалыгын караңыздар. Мынаке тазалыгы. Тап таза достор. Коробкасы деле жакшы экен, мотор жакшы, кондиционер бар. Мына. Действительно машина жакшы экен достор. Бул тазалыгын караңыздарчы. Муну мактасаң макта олтура бересиң да. Стойка кыскасы бир гирбок дагы жок экен да. Моторун көрүп коеюнчу, коробкасына. Коробкалары жакшы экен достор. Муну живой көрүңүздөр, баткендин өзүнөн көрөсүздөр да. Мына. Эми номерин айтайын. Обмен барбы? Жок экен. Только наличкага мына 750 миң сом содалашу бар. Анан эсиге чалсаңыздар дагы өзү бир сыйра маалымат айтат. Муну живой көрүш керек. Келип туруп көзүңүздөр менен көрөсүздөр. Айдайсыздар, ямага алып барасыздар, мотористке алып барыңыздар, кыскасы жооп любой жагына да атат. Ушунчалык ошон үчүн эми бул 750 миңге коюлуп атат. Ар бир машинанын достор кымбаттары бар да, ар бир эле машинанчы. Эми ушуну көрүңүздөрчү бир,